Сайпидин мырза, мына бул буга чейин ушу жогорку кеңеште көтөрүп келдик эле Ош шаарында таза суу проблемасынчы. Баягы жамгыр жааган сайын токтой берип, ошондо 3,5 миллион долларга кыларатыны менен эмне плотина курулабы, эмне болот? Бұл жерде 3,5 миллион доллардан 500 мың доллары бұл мурда құрылған, өзіңіз білесіз, Ош жана Жалал Ачалардын калыбына келтирүү боюнча дирекция тарабынан кыларатыны полностью реконструкция өткөн. Ал жерге ошол обеззараживающий устройство, кошумча жидкий хлордун утечкасына ошо нейтрализация кылуучу оборудование коюлат 500 мың долларга. Лаборатория. Ооба, оборудование. Ал эми 3 миллион долларга жана айтылып өткөндөй 2,2 километрден 2 нитка, 1000 нитка азыркы водозабордун башынан кайра продление узатылат. Буга чейин баягы кылынган иш акырына чейин жеткирилет экен да, чала болуп калып. Ооба, мурдагы билесиз, ушу долбоор боюнча каралган жамгыр жааганда жаралып жаткан маселе чечилбей турат бүгүнкү күндө. Эгер ушул долбоор ишке ашса, ушул маселеден кутулабыз. Срок канча бүткөрүү срогу? Канчан башталып, качан бүтөт? Азыр бүгүн ратификация кылып берсек. Ратификациядан бүтсө, буюрса экинчи жарым жылдыкта курулуш иштерин дароо баштаган мүмкүнчүлүк бар. Анткени Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен проектно сметная документация уже даярдалган. ПСД даяр. Анда буюрса 2020 жылдын жарымында курулуш иштери башталат, 2021 жылы буюрса Ош шаарында 2020 чейин бүтүп калабыз деген ойлорубуз бар. Таза суу маселеси чечилип калат буюрса. Рахмат, урматтуу депутаттар, мен баарыңарды колдоп берүүгө чакырат элем. Анткени бул маселе менен биз көптөн бери көтөрүп аткан Ош шаарындагы таза суу маселеси бир жактуу оң чечилип калмак. Рахмат.